Президент Садыр Жапаровду тарапташтары Нобель сыйлыгына көрсөтүүнү пландаштырышууда. Бул тууралуу Мекенчил партиясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Номанжан Аркабаев билдирди. Айтымында Садыр Жапаров башынан канчалган кыйынчылыктарды өткөзгөнүнө карабай, 15 жылдан бери өлкөдөгү коррупциялык иштер менен күрөшүп келет. Өз кезинде Түштүк Африка Республикасынын президенти Нельсон Манделага өмүрүнүн аягына чейин өз өлкөсүнүн жарандарынын укугун коргоп келгендиги үчүн Нобель сыйлыгы ыйгарылган. Садыр Жапаров дагы ал киши сыяктуу эле бул сыйлыкка татыктуу, дейт Аркабаев. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кооздолгон кылыч тартуу кылды. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун Телеграмдагы баракчасында айтылат. Владимир Путин дагы Садыр Нуркожоевичке баалуу металлдар менен кооздолгон кылыч белек кылганы кызык болду. Президенттик протокол кызматы белектерди дайыма кылдаттык менен ойлонуп, аны ар бир персона үчүн тандап эрте эле камдашат. Эки өлкө президенттеринин бири-бирине курал бериши чоң жана тарыхый мааниге деп жазылат билдирүүдө. Буга чейин Садыр Жапаров Российская газетага берген маегинде Орусиянын президентине кылыч белек кылганын айткан. Тынчтык элдик патриоттук партиясынын кезексиз экинчи съезди өттү. Апрелде боло турган жергиликтүү жана шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо өнөктүгүнүн алкагында уюштурулган иш-чарага партиянын негиздөөчүлөрү, мүчөлөрү жана тарапташтары келишкен. Күн тартибинде партиянын алдыга койгон багыттары, программасы, курамы жана талапкерлердин тизмесин бекитүү маселелери каралды. Саясат гиганттарды чыкырган жокпуз. И чыкырбайбыз. Тынчтык саясий партиясы Кыргызстандагы жаш, таза жана жагуу мурдун партиясы десем жаңылышпайм. Проигрывает. Почему? Потому что эта партия еще не привыкла проигрывать. Я на 100% уверен, что будет успех. Экс-президенттер Роза Отунбаева жана Сооронбай Жээнбеков менен аласа бересем жок. Бул тууралуу жарандык активист Чыңгыз Капаров Наждак КЖ редакциясынын түз эфиринде билдирди. Буга чейин Сооронбай Жээнбеков менен Роза Отунбаеваны экс-президент макамынан ажыратуу үчүн кол топтоо иштери уланып жаткан. Аны Чыңгыз Капаров башында турган активисттер алып барышууда. Кол топтоо иштери ушул жылдын 5 февралында башталган, азыр 20 миңге чукулдап калды. Отунбаева 2010-жылы альтернативдик талапкер катары шайлоого катышкан эмес. Алгач ал талапкер болуп катталышы керек эле, аны эл шайлаган жок. Ал эми Жээнбеков 2020-жылдын октябрында элдик толкундоолордон кийин отставкага кетүүгө мажбур болду, деди Чыңгыз Капаров. Айтымында президент 6 жылга эл тарабынан шайланат. Татыктуу иштегенден кийин гана экс макамын ала алышы керек. 9 жылдан бери экс макамы бар Отунбаева ай сайын 140 миң сом пенсия алып келе жатат. Ал эми Жээнбековдуку айына 296 миң сом. Андан сырткары экс президенттердин ар бирине 1 миллион сомдон каралган. Кеп мамлекеттик жан сакчылар коштоп жүргөн майы, айдоочусу унаанын майы бекер учак оорукана жашаган жери тууралуу болуп жатат. Мындайча айтканда 24 миллион сом карапайым элдин эсебинен бөлүнүп жатпайбы, деди Чыңгыз Капаров. Элдик демилгени парламентке жеткирүү үчүн 300 миң кол топтолушу керек. Кол топтоо Бишкектеги Илбирс имаратында ар жума жана ишемби күндөрү саат 10дон кечки 6га чейин жүргүзүлүүдө. Эске салсак, буга чейин 2019-жылдын 27-июнунда Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент жана кол тийбестик макамынан ажыратуу чечимин кабыл алган болчу. Опера жана балет театрынын аты алмашты, зат алмашабы? Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын аты өзгөртүлдү. Мындан ары мекеменин толук аталышы Малдыбаев атындагы Ленин ордендүү Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры мамлекеттик мекемеси болот, деп айтылат маалымат каражаттары жазган кабарларда. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин документтерде театрдын аталышына мурда эле Ленин ордендүү деген сөз кошулуп келгенин билдиришти. Маалыматка караганда көпчүлүк аны кыскача гана атап жүргөн. Премьер-министр Улукбек Мариповдун чыгарган токтомуна ылайык мекеменин аталышы эми жөнгө салынды. Бүгүн 1-мартта Бишкек шаардык сотунун алдында депутат Кубанычбек Жумалиевдин тарапташтары митинг өткөрүштү. Алар саясатчынын боштондугун талап кылышууда.
Нааразычылык акциясына чогулгандар колдоруна ак ийилет, бирок сынбайт. Кубанычбек Жумалиев менен аксы эли сыймыктанабыз. Жумалиевдин иши адилет каралсын деген жазууларды көтөрүп алышкан. Буга чейин Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районунун 5 айылында камактагы саясатчы Кубанычбек Жумалиевдин боштондугун талап кылган тынчтык митинги өткөн. Эске салсак, Жогорку Кеңештин депутаты Жумалиев коррупцияга шектелип кармалган. Аламидин районуна караштуу пригородный айылынын жашоочулары Билайн уюлдук байланыш операторунун антеннасын үйүнүн жанынан алдыра албай келишет. Себеби антеннага жакын жашаган үй бүлөлөрдүн ден соолугу начарлап, ошондой эле башка операторлор иштебей калып жатканын айтышууда. Мо Билайн антеннасы мындан бир 9 жыл мурун коюлган. Ошол убакта коюлганда эч кандай элдин келишими жок. Жок дегенде 4 тарабынан элдерге кол койдуруп, анан ошонун негизинде коюш керек эле, ал да коюлган эмес да. Чынында эле эртең менен турганда башыбыз ооруп калат дешет да. Кыйналып калабыз депчи. Аны эми элдин талабы ушул антеннаны бизге койдурбай эле Билайн компаниясы алып кетсин да. Биз ошону талап кылабыз. Бул антенна турган жерде ошол жактагы жашоочулардын уруксаты жок эле куруп коюшкан. Тагыраагы 2010-жылы жерлерди жаңа алып жаткан кезде мурдагы ээси сатып жиберген. Эми айыл өкмөт, экотехинспекция прокуратурага антеннаны алдыруу боюнча арыз жазып, бирок эч кандай жооп ала албай жатабыз дешүүдө. Бизден огородко коюлганда антенначы. Биз участок сатып алганга чейин коюлуп турду да. Анан кошуналардын айтымында бул жерден эч кандай уруксат алган эмес, эч ким эч нерсе кылбай коюп кетишкен. Биздин жашаганыбызга 2014-жылдан бери жашап атабыз. Зыян эле. Үйдө мисалы үчүн азыр балдар бүт онлайн окуп атат. Вообще интернет жок, интернет тартылбайт, телефончу. Интернет тартылбайт. Башка абоненттер үйгө келгендечи балдар окуй албайт да мисалы. Анан тиги эме болсо, телевизор вообще помеха көрсөтпөйт. Канал көп болсо бир 10 эле канал тартат, башка көрсөтпөйт. Хотя бы охрана деп акча төлөнөт экен. Хотя ошо акчаны төлөгүлө анда бизге, эгер антенна силерге аябай эле важный болуп, биздин ден соолук силерге не важный болсо, анда акча төлөгүлө да, дарыланып туралы да. Десем, акча да төлөбөйбүз дейт. Бул камера менен баары. Бизге бир укмуш өзүбүз эле кайтарып атабыз. Силердин ишиңер болбосун деди да. Ошондой эле жооп берди. Ал документин вообще көрсөткөн да жок бизге. Документ жөнүндө сөз айтсак вообще сөз да кылган жок. Прокуратурачы? Андан кийин бул болбой калды, прокуратурага жазалчы. Прокуратура кичине баарын титиреткен эле силер прокуратурада угам да. Прокуратурага жазса, мансы мага окшоп чала билим деп окшойт да. Чала болуп окуп бүткөн деп окшойт. Далдырап отурат столунда. Айтат, ровд каршы жаз дейт да. Ровдыны прокуратура билбейм кандай. Ровд каршы жаз деди. Мен ровдга жазбайм, андан көрө телевидение чакырайын дедим, сиздерге кайрылдым. Бул боюнча тийиштүү мекемелерге кайрылганда 14 күн ичинде жооп берерин айтып, ага мыйзам туура келерин билдирди. Бирок канча салык төлөгөнүн, канча сомго сатылып алынганын айткан жок. Ал эми жашоочулар мурда акча төлөдөп келген болсо, балдардын ден соолугу үчүн толук алып салууну талап кылышууда. Буга чейин өтө көп кайрылганбыз. Айыл өкмөт, мурунку айыл өкмөтүбүз дагы өзү да келген. Баштагы айыл өкмөт, эч кандай айыл өкмөт менен бунун келишими жок экен, договору жок экен, аймынтек коебуз, антек коебуз, алдыра коебуз деп. Ошол менен кетти. Ошол мезгилде текшерип келген. 2016 экен, 2017 экен ушундай. 2 жыл башта. Билбейм, азыр эми ушу дагы мына жерде ушу соседтер жыйналып кайрылганыбызга бир кыйла болуп калды дагы ушундай эме кылып мына жокор жакка. Азыр дагы барсаң, анысыга барсаң, бирине жумшап, акыры айла кеткенде азыр көбүнчө ушул эми баягы телевидение аркылуу кайрылып, силердин жардамыңар менен дагы бир эме суранабыз биз. Ушуну алдырып берүүсүнө. Если bundan да жыйынтык чыкпай турган болсо, анда билбейм, коңшулар өзүнчө дагы сүйлөшүп көрөбүз. Кандай чечим алабыз? Чечим кылганда мамлекет ала албаса, анда эл алышка туура келет анда. Таш мененби? Таш менен эле алып коебуз. Анын эч кыйынчылыгы деле жок. Да мына 3 жолу революция болду го бизде мына таш менен элечи. Баш менен ала албагандан кийин таш менен алышка туура келет да андан кийин. Буга чейин бир канча жыл мыйзамдуу кайрылып келгени менен көңүл сыртында калтырып келгенин айткан жашоочулар эми антеннаны таш менен талкалайбыз деп камынууда.
Ош шаарында жасалма авиабилет саткан 23 жаштагы аял кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Маалыматка караганда, шектүү Москвага барам деген 2 кишиге 2 жасалма билетти 86 000 сомго баалап саткан. Жасалма билеттин учуу күнү 12 февралга белгиленген. Сатып алгандар анда көрсөтүлгөн убакта аба майданга барып алданып калганын ошондо билишкен. Ак Буура милиция бөлүмүнүн кызматкерлери аялды кармашты. Анын үй бүлөсү 2 баласы бар экени аныкталды. Кармалган адам мындай ишке карызы көбөйүп кеткендиктен баргандыгын айткан, деп жазылат билдирүүдө. Жыл башынан бери 727 үй бүлөлүк зомбулук фактылары кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Бүгүн 1-мартта Ички иштер министри Улан Ниязбеков коомдук коопсуздукту камсыздоодо, үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу жана ага бөгөт коюу, уурулук, анын ичинде мал уурулугуна каршы күрөшүү иштерин күчөтүү боюнча онлайн кеңешме өткөрдү. Ага ИИМдин борбордук аппаратынын тиешелүү кызматтарынын Баткен, Ош, Жалал Абад, Нарын, Ысык көл, Талас, Чүй облустук, Бишкек жана Ош шаарларынын ички иштер башкы башкармалыктарынын жетекчилери катышты. Улан Ниязбеков коомдук тартипти сактоонун бардык жагдайларына токтолду. Кылмыштардын көпчүлүгү Бишкек жана Чүй областында катталууда. Зомбулук жасаган адамдарга карата 632 убактылуу коргоо ордерлери берилди, деди Ички иштер министрлигинин башчысы. Чүй облусуна караштуу Соклук районунда 9-класстын окуучусу асынып алды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. 23 февралда Соклук райондук ички иштер башкармалыгына өз өмүрүнө кол салган 14 жаштагы адам тууралуу маалымат келип түшкөн. Милиция окуучу кыздын денесинен аркан изинен башка издерди табышкан эмес. Окуянын чоо жайы иликтенүүдө. Баткен облусундагы Исфана шаарында кечээден бери бир гана май куюучу жай иштеп жатат. Бул тууралуу социалдык тармактарда айтылууда. Маалыматка ылайык, күйүүчү май үчүн кезекте турган унаалар топтолуп калган. Калган май куюучу жайлар жабык. Күйүүчү май жок деп айтып жатышат, бирок Тажикстан тарапка бензин ташыган унаалар каттап жатат. Алар жергиликтүү унаалар экен, деп айтылат маалыматта. Баарыбыздын талап бер, жер аянтын бөлүп бергиле. Бишкектин четиндеги Акчар конушунда жергиликтүү тургундар митингге чыгышты. Алар буга чейин айдоо жерлерин курулуш үчүн берүүнү талап кылышкан болсо, бул ирет кайсы бир ажы 90 гектар жер аянтын мыйзамсыз менчиктештирип алганын, ал 4 сотак жерди 3-4 миң долларга сатып жатканын айтышып, түшүндүрмө берүүсүн талап кылышууда. Мында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелери, көп балалуулар чогулду. Баарыбыздын талап бер, жер аянтын бөлүп бергиле. Буга чейин биз өкмөткө кайрылганбыз. Садыр Нуркожоевич, сиз биздин акыркы үмүтүбүзсүз, дешет алар. 3 алтын, 4 күмүш жана 6 коло кыргызстандык балбандардын Украинадагы ийгиликтери. Украинанын алдыңкы балбандарынын жана машыктыруучуларынын элесине арналган 14-эл аралык мелдеште кыргызстандык балбандар 13 медалга ээ болушту. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен маалымдашты. Мелдеш 26-28 февраль күндөрү Украинанын Киев шаарында өттү. Спорттук иш-чарага Кыргызстандын атынан эркин, грек-рим күрөшү жана кыз-келиндер күрөшү боюнча улуттук курама команда катышты. Жалпы эсеп менен кыргызстандык спортчулар 13 медаль, 3 алтын, 4 күмүш жана 6 коло утушту. Алтын байгеге Айсулуу Тыныбекова 62 кг, Мээрим Жуманазарова 68, Узур Жусупбеков 97 кг ээ болушту. Бишкек шаарынын вице-мэрлери Айжан Чыныбаева жана Жамалбек Ырсалиев пандемия менен күрөшкө салым кошкон, дарыгерлерге жардам берүүдө чоң күч боло алган активисттерге, ар кайсы тармакта иштеген ыктыярчыларга ыраазычылык дипломдорун тапшырышты. Миңдеген мекендештерибизди арабыздан алып кеткен COVID-19 күчөп турган учурда күн-түн дебей күчүрөп иштеп коомго салым кошкондордун бири Аярзат коомдук фондунун негиздөөчүсү Чынара Мамажакыпова. Негизи эле кыргыз болгонубузга биз ушунчалык сыймыктанышыбыз керек. Кыргыз атыбыз менен бул дүйнө жүзүнө таанылабыз. Себеби деген канчадаган ушундай бир улуттар жүрөт, өзүнүн мамлекети жок, Ошондуктан биз мамлекетибизди сактаганга биздин мына кыргыз деген өзүбүздүн ошо кыргыз экенин эч качан унутпайлы. Кыйын күндө бири-бирин таштап кетпеген, оор учурда жардамга шашкан сапат кыргыздарга таандык дейт Мамажакыпова. Бул да болсо Кудайдын сыноосу. Кайсы мамлекет, кайсы өлкө ушундай өзүн өзү коргоп кете алат экен деген бир Кудайдын жаратканын сыноосу деп билет элем. Ар бир профессиянын өкүлдөрү жардам берет экен. Ошол жерде мен карап отурсам, көбүнчө ошол жаш
эжелер, карындаштар отурат, сиздерге терең таазим. Мен дагы баягы биз көбүрөөк ушу социалдык тармактарда активдүү болдук, бирок силер ошол көчөдө жүрдүңөр. Антан силерге таазим билдирем. Пост блоктордо тургандардын баарына силер тамак ашыңарды ташып берип аттыңар. Силерге чоң рахмет, чоң рахматты мен айтып кеткилим. Анткени силер мына ошолордун дух көтөрдүңөр баарыначы. Ошондуктан силерге чоң рахмат. Пандемиянын келиши Аярзат коомдук фонду үчүн да чоң сыноо болду. Анткени уюм өткөн жылдын башында негизделип, моралдык жана материалдык колдоого муктаж аялдарга кол сунуу максатын көздөгөн. Чынара Мамажакыпова вирус күчөп турган учурдагы кыйынчылыкка туруштук берүү үчүн болгон аракетибизди жумшадык дейт. Ушул кылган нерселерибизди ушу мамлекет тарабынан ушундай кичине ыраазычылык кат болсо да берип бизге ушундай көңүлүбүздү көтөрүп койгон сиздерге чоң рахмат. Это дружеское плечо, которое мы друг другу оказывали, да, не зная, вот кто-то знакомился с друг другом через соцсети, да, кто-то помогал, лекарства свои отдавал, кто-то отвозил на машинах, да, больных людей по больницам. И просто каждому из вас хочется спасибо сказать. Бул сиздерге берип аткан кичинекей биздин белекче ыраазычылыгыбыз, жүрөгүбүздөн чыккан сиздерге болгон биздин ыраазычылыгыбыз деп кабыл алып коюңуздарды өтүнөбүз. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Thank you.